салыштырып айтсак, Көкбөрүдө 3 жолу өтө жогорку деңгээлде оюн болду. Бул Туркия менен Америкада болгон оюн. Мына булетти ойношту. Ошол жердеги америкалыктардын утулуп калып ыйлаганын элестетип көрсөңүз, бул эмне үчүн ыйлады ал? Ага кызык эмес, спорттон утулуп калса ыйлайт беле? Шолоктоп ыйлашы. Ошол эле убакта түрктөрдүн утуп алып ушунча талаган айланып сүйүнгөнүн белгиси бул деген сөз. Бул спорт булар үчүн кызык деген сөз. Андан кийин Орусия менен Өзбекстандын оюну 3-2 деген эсеп болду. Ушунчалык катуу оюн, кызык оюн болду. Бардык дүйнө мындай ошол жакта, ошол жердегилердин баары кызыгып көрдүк. Уткан тарапта ушунча сүйүндү, утулган тарап Өзбек тарап. Эмкиде утабыз, 2026-та даярданып келебиз деп ушундай ызаланып калыштыр. Бул деген сөз ушунчалык буларга тайгазан жакты жана булар келечекте өнүктүргөнгө даяр деген сөз.